Көмірбатты байкелер, коллегалар жақсы тұрақтар. Көптен бері менен ушундай машина сураган байкелер көп болгонсуңар. Кичик типтеги экскаватор же машина ташыганга аябай ыңгайлуу оңтойлуу да. Мына бунун арттарын түшө тургандары бар. Мына көтөрүлөт, мындай бери көтөрүлүп жерге түшө тургандары. Жана мынандай паска боло тургандар. Негизи бул жерде ар түрдүү моделдерден бар. Узундуктары 10 метрлик, 7 метрлик, 5 метрлик, 6 метрликтери бар экен. Кимге ушундай кичиктеги мампуратор десеңер керек болсо байлансаңыздар болот. Ал эми булар болсо жаңы өзүнө бир машинаны жүктөп, артында дагы бир машинанын эки чарыгын илип алып, арты дөңгөлөгүн сразу сүрөп кетсеңиздер болот. Бул жерде Ховондук бар экен, Жефаңдык бар экен, Алмандык бар экен. Анан кийин Just дейт мына маркеден. Ушулар бар экен. Кимдерге ушундайлар керек болсо байлансаңыздар болот байкелер. Кытайдан Кыргызстанга 15 күндөн 18 күндө жеткизип болобуз. Мына бул 2014 жылдын машинасы экен. Лютон шуба. 6 тонна жүк көтөрөт экен. Чаңды тошо. Жили. Умилю 5 метр 60 экен, 6 тонна жүк көтөрө турган. 2014 экен болгон жери. Мына ушу Кытайдагы сенасы, жолак документ, экспорт документи Кыргызстанга ошуп бизге айрым чок түшүшү $9800 менен 5 растамашка түшүрүп берем. Кимге керек болсо байланышкыла 9800 менен 5 растамашка Кыргызстанга түшөт. Мына көрүңүздөр 2022 жыл Arnelio 2022 6 айдын машинасы экен. 6 тонна жүк көтөрөт. Бул машина негизи Кытайда жаңкыл жерге басакан жаңкыл мусаякка машиналар дейбиз. Мындай таманы жерге бир 5 сант 10 сант тие турган эле Дубайда кайтарылган машина. Ошондой машиналарды сүрөй турган машина экен. Бул мына жер узарат экен. Мына бардыгы узарып келип жерге түшөт. Карасаңыздар, мына жерден паска келет, бардыгы жерге жапыс болот. Анан кийин көтөрүп чыгып кете турган. Эгер кимге ушул машина керек болсо байланышкыла, бул 2022 жыл 2022 жыл 6 айдын машинасы. Кыргызстанга түшүшү $19800. 5 растамашка. 2023 жыл 9 айдыкы 6,5 тонна жүк көтөрө турганы машинанын өзүнүн оорлугу 4495 4,5 тонна чыгат. Кабинанын иштери карасаңыздар, камера, касмачкасы бар. Евро 6 бул машина. Мына Голю Евро 6ныкы. Тиги мали тошо мали. 130 ат күчүнө ээ, 6,5 тонна көтөрөт. Тиги зоңчаңды тошо. Уден ба 5 метр 60 чыгат. Мына мындакын карасаңыздар, дөңгөлөктөрү жаңы анча иштебеген. Тиги Пауло тошо гулие. 70 миң жүрүптүр, 70 миңде жүрүптүр. Ошо 2029 24 1 жыл аралыгында 2023 келди, ошо 1,5 жылда 70 миң даран жүргөн машина экен. Мына машина алдылары, мостору таза экен. Көргөнүздөрдөй. Бул машина Кыргызстанга 5 растамашка түшүшү $21800. Ховонуку. 2029 айдыкы $21800. Бул 2020 жылдын машинасы. Бул дагы Хово. Жега мали дошо. Мали дошо жега лоба. Жега дошо маш. 215 115 ат күчүнө экен. Жега умилио ушуба. 5 метр 30 экен. Буда паска түшө турганы көргөнүңүздардай. 2020ныкы. Bunun Kırgızistan'a жетişi $14.000. Саламат армат достор, жактыңыздар. Мына көргөнүңүздар 2018 машинасы Кыргызстанга жетиши $13.800. 5 растамашка. Бул 4,5 тонна жүк көтөрө турганы. Ошо жылы бирок эскирээк 2018-ке. Алетти. 지금 매우 위슈 파동주 매우 차고는情况是吧? 매우 차고. Bu машиналардын бардыгы 130 ат күчү, Аумарыктики экен да, фотонун маркеси. Омендики. Ушул машиналардын бардыгы эч кайсы мотор көрүп качылган абал жок. Ошо заводдон чыккан боюнча таза иштелген машиналар. Булар негизи Кытайда жаңкы тез чөптүү таш жолдо машиналар бузулуп калган, ошону сүрөгөнгө иштетилет.
Булар урулуп согулуп абалдар жок. Заводтан кандай чыккан болот ошол алетинде. Такыр таза машиналар. Урматтуу мекендештер, Москвада Atlas Pro 2023 жылғы деп чыгарылган, бирок 24-жылы сатып алынган. Так, мен бир сыртыны көрсөтүп өткөнчө кунт коюп карап туруңуздар и айтып бере берейин. Atlas Pro 2023 жылы пробег 81.800 жүргөн болгон. Платежы 76.000. Вукуптан өткөрүлүп берилет болгондар. 47 айга чыккан, 11 ай төлөндү. Автозапуск коюлган дейт достор. Элемент деген автозапусктан. Страховка без ограничения 1 жылга кече жакында жасатылыптыр. Зимний летний дөңгөлөктөрү бар. Азыр зимнийге которулган түрдө тең. Липучка состояниясы идеал, жаңы. Летнийин кошуп берем дейт достор. Өзүнө алган. Причина продажи тугандар. Бул досубуз Кыргызстанда эле жүрөт. Кыргызстандан взноско дагы берсеңиздер болот. Машина унаага алмашуу жолдору бар. Взнос 500.000 дейт, торг бар дейт тугандар. Болгону мунун 0 жери кичине тийиптир. О, эшик. Байкалабы, байкалбайбы. Ушул бурчуну кичине тийиптир. И мына наклейкалар кичине ажырап тур могул жери. И все, калган жагы идеал. Кандай чыккан болсо, ошо боюнча. Москвада болобу, Кыргызстанда болобу, машина берсеңиз, обмен жолдору бар иш кылса. Байланышып, өзү менен сүйлөшөсүздөр. Менин телефон номерлерин коюп коем тугандар. Так. Видеорегистраторлар калатпы, берилетпи билбейм точно. Сүйлөшүп көрөсүздөр. Пробег айтып өткөндөй эле 81.885 болуптур. Автоунаа жүрүп турат азыр. Тынч. Өтө жакшы болду. Комплектациясы эмне деп айтылат билбейм. Жирный эле. Иш кылса автохолд бар. Электрос айнектерди көтөрүп түшүргүчү, блокировка. Бул жагы ручной экен сиденье. Нес калды тугандар, несин айтып берейин. Задний вид. Арканы көргөн камера бар. Так, таза. Анан Optima диски дагы сатылат дейт достор. Жап-жаңы. Optima дискини сурагандар болсо, байланышып алып калыңыздар. Баасын сүйлөшөсүздөр. Адашпасам Optima деди. Ушундай машина жаңы, таптаза. Нелери калды? Бүт айтып бүттүм окшойт. Телефон номерлерин калтырам, байланышып, өзү менен тактап, дагы көрө бересиздер. Рекламалар боло турган болсо, Чыныш YouTube каналы даяр. Адресибиз Анохина дом 5 маңдайында жайгашкан стоянкада болобуз биз ар дайым. Ушул жерге келсеңиздер, кызматтабыз. Лобовой целый. Бүт даяр, аласыздар, иштей бересиздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.